Кыргызстанда тарыхка бай тарыхый архитектуралык эстеликтер аз эмес. Алар жайгашкан жерлер ар бир кыргыз үчүн ыйык. Мисалга алып кетсек, Манастын күмбөзү, Бурана, Ташрабат, Сулаймантоо. Бүгүн биз Бурана тарыхый архитектуралык эстелиги тууралуу негизги маалыматтарды алабыз. Бурана Карахан Эл Ордуна таандык тарыхый архитектуралык эстелик. Чүй өрөөнүндөгү Токмок шаарынан 15 км түштүк батышта, Дөң Арык айылынын чыгышында жайгашкан. Мунара Жети суудагы түрктөргө ислам тарага баштаган мезгилде 10-кылымдын аягы 11-кылымдын башында курулган. Бышкан кыш менен 4 бурчтуу пайдубалга 8 кырдуу түптөлүп, цилиндр түрүндө тургузулган мунара чептин ичинде жайгашып, сырткы бети оймо чийме менен кооздолгон. Ичинде жогору карай буралып чыгуучу тепкичтер орнотулган. Бийиктиги 14 метр, түбүнүн диаметри 9 метр, төбөсүнүкү 6 метрге жакын. Бул мунаранын курулушу жөнүндө көптөгөн уламыштар бар. Мисалы, жергиликтүү күчтүү бир хан алыс жакындан төлгөчүлөрдү чакыртып, алардан жалгыз кызы Бурайымдын келечек тагдыры жөнүндө айтып бергиле дейт. Бир топтон кийин төлгөчүлөрдүн ичинен бирөө: "Ханым, сиздин кызыңыз 18ге чыкканда кара курттун уусунан көз жумат" дейт. Жоопко кайгырган хан кызын кара курттан сактоо үчүн бийик мунара курдурат. Эми бийик жерге кара курт келбес деген ой менен жүргөндө кызы 18ге толот. Ошол күнү Ак сарайдын бир кызматкери алып келген жер жемиштен хан кызы жейм деген жүзүмдүн ичинен кара курт чыгып, кызды чагат. Ошентип мунара хан кызынын күмбөзүнө айланат. Бурана мунарасынын айланасындагы кызыктуу скульптуралар бар. Алар балбал таштар деп аталат. Жана ошондой эле алар 6-9 кылымдагы мүрзөлөр болуп саналат. Бул балбал таштарды орнотуу ислам дининин таралышы менен токтогон. Мунара Кыргызстандын аймагындагы курулуш өнөрүнүн жогорку деңгээлде өнүккөндүгүн далилдейт. Бурананын айланасындагы курулуштун калдыктары, чеп дубалдар бул жерде бир мезгилде Баласагын шаары өкүм сүргөндүгүн ырастайт. 13-14 кылымдарда шаар өзүнүн жашоосун токтоткон. 1971-76 жылдары Бурана оңдолуп калыбына келтирилген.